Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Биз телефон аркылуу эле оригиналдуу тест түзгөндү үйрөнүп алабыз. Ал үчүн биз азыр Google Chrome'го киребиз. Бул жерге ай билим деп жазабыз. Андан кийин бизге момундай бет ачылат. Биз ай билимди басып алабыз дагы. Экраныбызды кыйшайтыш керек экенбиз. Бул жерден биз кыздын үстүндөгү чекичелерди басабыз дагы мугалимге деген бөлүктү тандап алабыз. Өйдө түрөбүз. Тесттин түрлөрү дегенге киребиз. Анан ылдыйраак жылсак бизге тесттин түрлөрү бар. Биз өзүбүз каалаган тестти тандап алсак болот. Мисалы, ногул тестти тандасак, бул бизге өтөт. Жүктөлөт азыр биздин телефонубузга. Бир аз күтө турушубуз керек. Жүктөлүп бүттү. Эми биз мындан чыгып, ортосун басып эле чыгып бериңиздер. Андан кийин My файлга киребиз. My файлга кирип, бул жакка келип калды биздин тестибиз. Басып турабыз дагы. Өйдөдөгү 3 чекитти басабыз. Открыть с помощью PowerPoint деп басабыз. Мынакей биздин өткөрүп алган тестибиз чыкты. Бул жерге сиздер, бул жакта өйдө жактардын баары жазылып турат. Сиз бул жерге суроосун жазышыңыздар керек. Мынакей басып алабыз дагы. Бул жерге үстүн басып туруп, мисалы, суроо жазсак болот. Мисалы, кичинекей класстарга болсо 4 кошулган 5 деп койсок, бул жерге туура эмес жооп дейт. Туура эмес жоопту 2 жолу басып алабыз дагы. Туура эмес жообун жазып коебуз. Мисалы, мынтип басып алабыз дагы, муну өчүрүп салабыз дагы. Туура эмес жообун, мисалы, 8 деп коелу. Андан кийинки көзчөсүн тандап алабыз. Андан кийинки көзчөсүнө болсо, буга да туура эмес жообун жазышыбыз керек экен. 7 деп коелу. Андан кийинки көзчөсүнө биз туура жообун жазышыбыз керек экен. Биз бул көзчөсүнө 9 деп туура жообун жазып коебуз дагы. Анан тесттин кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Мына ушинтип бул жерге дагы сурооңуздарды жазып коесуздар. Мисалы, 10 кемитүү амалын аткарып койсоңуздар болот бул жерге. 10 алынган. 10 кемитилген. 3 деп коелу. Барабар, мисалы, канча деген суроо белги коюп коюңуздар. Бул жерге туура жообун жазышыңыздар керек. Мисалы, 7 деп коелу. Көзчөлөрүн айткан туура эмес деген жерине туура эмес, туура деген жерине туура жоопторун жаза беребиз. 6 деп коелу. Бул жерге болсо 8 деп коелу. Мынакей биздин даяр болду. Кийинки бетке өтөбүз.
мына ушинтип баардык көстөргө туура суроолордун баарын, туура эместердин баарын жазып бүтүп, анан кийин тестти сохранить этип коебуз. Мынакей, андан кийин муну сиздер окуучуларыңыздар менен презентация кылып бөлүшүп койсоңуздар болот WhatsApp аркылуу. Мен да жөнөтүп жатам, толук аткарып бүткөн жокмун, бага сиздерге үлгү катары көрсүн деп жөнөтүп атам. Азыр мен буну WhatsApp аркылуу жөнөткөндү көргөзүп берейин. Мынакей, ушинтип тандайсыздар дагы, окуучуларыңызга жөнөтүп койсоңуздар, тест ушинтип кетип калат. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Саламатта